Камчыбек Ташиев Түркиядан дүйнөдөгү 5 эле өлкөдө бар баураттар пилотсуз учактарын алабыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз өлкөсү Түркиядан баурактар пилотсуз учактарын алаарын билдирди. Бул тууралуу УКМКнын башчысы чек ара кызматына күчүрмөн техникаларды тапшыруу аземинде билдирди. Биз башка техникаларга да мамлекеттик бюджеттен акча төлөдүк. Азыркы учурда Түркияда баурактар пилотсуз учактары жасалып жатат. Бул дүйнөдөгү 5 эле мамлекетте бар экен. Жакында учактар келет. Биз учактарды башкаруучуларды ошол эле жерде окутуп даярдап жатабыз, деди Ташиев. Мындан сырткары Камчыбек Ташиев Кыргыз өлкөсүндөгү байкоо жүргүзүүгө арналган орусиялык Орлан 10 дрондорун сатып алып жатканын айтты. Тамашалап УКМКда иштейм деп койгон ресторанда журналист кызга тийишкен жигитти УКМКга алып келишти. УКМКнын кызматкеримин деп журналист Мээрим Айникеевке кысым көрсөткөн адам мекемеге алынып келинди деп бүгүн 22 октябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал Бишкек шаарынын тургуну, убактылуу эч жерде иштебейт. Учурда ал УКМКнын кабыл алуу бөлүмүнө 11 октябрдан 12 октябрга караган түнү НМ Шахрезода ресторанында мас абалда эс алып жүргөндө ал жерде мурда иштешкен Мээрим Айникеев да болгон. Ал журналист менен баарлашуу үчүн ийгиликсиз аракеттерди жасаганын жана тамашалашып өзүн УКМКнын кызматкеримин деп тааныштырганын мойнуна алган. Ошол эле учурда НМ УКМКнын кызматкери болгон эмес жана кылган ишине өкүнгөнүн айтты. Учурда анын кылган иш аракеттери юридикалык баа берүү менен материалдар УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Талиптер митингди чагылдырган журналисттерге кол салды. Талибан кыймылынын жоочулары Кабулдагы митингди чагылдырып жаткан журналисттерге кол салышты. 21 октябрда 20дай аял баш калаанын көчөлөрүнө өз укуктарын талап кылып, нараазачылык акциясына чыгышкан. Алар иш, нан жана билим деген урандарды чакырып турушкан. Көп өтпөй талип жоочулдары бири окуяны чагылдырып жаткан чет элдик журналистти тапанчасы менен чаап, андан соң тээп жиберген. Дагы бир башка жоочул журналистти бир муштаганын Франс пресс агенти жазды. Маалыматка караганда жыйынтыгында бери дегенде эле митингди чагылдырып жаткан 2 журналист жаракат алган. Талиптер аялдарды жана чет элдик жергиликтүү журналисттерди да сыйлашпайт, деди акциянын уюштуруучуларынын бири Захра Махамади. Пенсия менен жөлөк пул эмки жылы 6300 сомдон жогору болот. 2023 жылдын 1 январынан тарта кыргызстандыктар пенсия жөлөк пулду кеминде 6382 сомдон алышы мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңешмеде сүйлөп жатып, пенсия пособия эң аз жашоо минимум менен барабар болушу керек деген талап койгонун айтты. Ошон үчүн биз киреше бөлүгүн көбөйтүшүбүз керек. Биринчи жардам жакыр жана өтө жакыр жашаган адамдардын жакшы жакка өзгөрүүсүнө багытталат. Аймактагы жакыр жашаган адамдардын тагдыры жетим жесирлерден ые, элдин көз жашы ойлондурушу керек. Жакыр адамдар жылдан жылга азайып, орто жашагандардын катары калыңдап, орто класстагылар байларга кошулушу зарыл, деди Жапаров. Облусунда күйөө баласы 2 кайнагасы мыканчылык менен өлтүргөнгө шектелип кармалды. Суперкежи порталы өздүк булактарында билдиргени боюнча маркумдун 2 кайнагасы өлтүрүп, жиликтеп дааратканага салып үстүн топурак менен көмүп салышкан. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы адам өлтүрүү фактысы болгонун ырастап төмөнгүлөрдү билдирди. 17 октябрь күнү саат 22:30 чамасында Баткен районунун Бужум айылында жашаган 1988 жылы туулган Жигитали Темирбаев белгисиз тарапка чыгып, үйгө кайрылып келген жок деп бир тууган эжеси 19 октябрь күнү милицияга кайрылган. Бул факты Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын каттоого алынып, издөө иштери жүрө баштаган. Тажрыйбалуу криминалдык милиция кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, натыйжада шектүү катары Баткен шаарынын Бужум айылынын 31 жаштагы тургуну ИМ жана анын бир тууган иниси 28 жаштагы ЖН аныкталып кармалган. Бул факты өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү фактысына квалификация өзгөртүлүп, азыркы күндө тергөө иштери уланууда. Бул иш боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта.